Бирок мен айтат элем ошол баягы жана айтып атпайбы, киргенде эле жөө жүргүнчөлөрдү өткөрө албай анан кийин тыгылып калып атабыз Ооба. депчи. Негизинен камера аныктаганда эгер сиз ошол баягы жашыл светофордун уруксат берген белгисинде стоп линиядан өткөн болсоңуз, бул эреже бузуу болуп эсептелбейт. Андан кийин уже баягы перекресток же болбосо кесилиштин аймагына киргенде маневрду бүтүш керек, түз кетиш керек, же солго же оңго, же болбосо аркага кайрылып кетиш керек. Бул баягы бузуу болуп эсептелбейт. Анын баардыгы автоматтык түрдө уже каралат. Андан сырткары жана чиймелер жооп бербейт деп атпайбы? Чиймелер толугунан ошо стандартка жооп берет. Бирок ошол эле убакта жанагы кесилишке жакындаган жерде 10-15 метр жерге келгенде ар бир транспорт каражаты өзүнө тиешелүү тилке менен жүрүш керек да. Эгер ошол жерден уже оңго солго бура турган болсо, бул жол эрежесин бузуу болуп катталат дагы. Камера мунун бүт баардыгын уже бизге баягы бузуу деп туруп берет. Анын баардыгын карап ошого тиешелүү анан чара көрүлөт анан.